талаптардын эң баш сабында турган маселе ушул да, бир туугандар. Кыргызстан мусулмандарынын муфтии болуп бекиген Абдулазиз Кары Закиров жумушуна киришти. Ал облус казыларына жыйын өткөрүп, өзүнүн иш пландары менен тааныштырды. Эми дин тармагы дагы ушул мамлекетибиздин өнүгүүсүнө ислам, тагыраак айтканда муфтият, диний чөйрө биз коомчулуктун руханий тарбиясына көңүл буруп, өзүбүздүн салымыбызды коссок, өзүбүзгө тиешелүү функцияларды жакшы аткарсак, биз мамлекеттин астында дагы, Кудайдын астында дагы жүзүбүз жарык болот да, бир туугандар. Муфтий Абдулазиз Кары Закировдун алгачкы тапшырмасы мечит медреселердин каттоосун бүткөрүүнү тездетүү болду. Андан сырткары ысырапкорчулуктун кесепеттерин жана зордук зомбулуктун баардык түрлөрүн токтотууга багытталган иштерди алып баруу, аймактардагы түзүмдөр менен тыгыз кызматташуу, диний агартуу жана башка бир топ тапшырмаларды койду. Мамлекеттик каттоодон мечиттерди өткөрүү боюнча 2024 жылга өтүп кетти да, негизи 2023 менен бул жыйынтыкталыш керек эле да. Муну концепцияда талап кылынган талаптардын эң баш сабында турган маселе ушул да, бир туугандар. Ошон үчүн сиздерден суранам, ушул биринчи кварталда бүтүргөнгө аракет кылсак. Азыр эми кайсы областта канча мечит каттоодон өткөн эмес, мен Кудай буйрса статистиканы карап чыгам. Болушунча, урматтуу каздамлалар, биринчи орунда ушул мечиттерибизди, окуу борборлорду, эгерде болгон болсо, медреселерди каттоодон өткөргөнгө аракет кылалы. Себеби бул расмиятыбызды биринчи бүтүрүшүбүз керек. Буга чейин атайын кызмат жерлердеги каттоосу жок иштеген мечиттерди аныктап, айрымдары ишин убактылуу токтоткон эле. Ал эми Жалал-Абадта мыйзамсыз иштеп жаткан делип 64 диний объект табылган. Анын ичинен 15 мечит ар кандай кооптуулук бар аймакта жайгашкандыктан жумушун убактылуу токтотуп турган. Башка мечиттердин документ иштери такталып жатыптыр. Алардын ошол кемчилик болгон документтерин толуктап, анча-мынчаларынын каттоодон өтөлектерин дагы документтерин толуктап, ошону менен 37 мечит толук кандуу бүгүнкү күндө ачылып, кайрадан иштерин баштап кетти. 15 мечит бул архитектуранын жана кадастрдын берилген корутундусунун негизинде алар азыр ишмерчендерин токтотуп турат. Аларды биз орундарын которуп, башка жака мечит салып берүү үчүн спонсорлорду караштыруунун үстүндөбүз. Мамлекеттик каттоодон өтө элек мечиттердин көпчүлүгү Сузак, Базар Коргон жана Нокен райондоруна туш келет. Кандай себептерден улам имараттар мамлекеттик каттоодон өткөрүлбөй турганын кадастр мекемесинин адистери түшүндүрдү. Жеке менчиктен өзүнүн огородунан бөлүп салган огородчу салып, аны бөлүш керек. Бөлүш үчүн ошол үйдүн документи керек. Ошол документ жоктугунан ошолор катталбай турат. Анан дагы айыл чарба багытында деле курулуп калган мечиттерге бүгүнкү күндө документ салбайт. Себеби ал мыйзамсыз калат. Ошондой эле красный зонадагы көчкүдөгүлөр, линиянын астындагы, газ түтүктөрүнүн үстүндөгү курулуп калган мечиттерге документ кылынбайт бүгүнкү күндө. Алар турат. Ал эми мурдагы муфтий Замир Кары Ракиев Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасы болуп шайланды. Ал муфтийликке 2021 жылдын 26 ноябрында шайланып, ушул жылдын башында кызматын тапшырган. Чечкендүүлүк берсин, адилеттүүлүк берсин, элибизге кызмат кылып бериңиз. Жаңы дайындалган муфтий Абдулазиз Кары Закиров буга чейин Аламүдүн районунун баш имам хатиби, Чүй облусунун мусулмандар казысынын биринчи орунбасары, Жалал-Абад облусунун мусулмандар казысы жана Жалал-Абад облусунун Базар Коргон районунун баш имам хатиби болуп эмгектенген. Акылай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.